Leйлек районунун администрациясында ишкердикти колдоо максатында тегерек стол өттү. Анда ишкердикти колдоо, ишкерлердин көйгөйлөрүн чечүү жана мыйзамсыз текшерүүлөргө жол бербөө, жаңы салык кодекси, кассалык аппараттар тууралуу маалыматтар берилди. Бүгүнкү жыйынга катышуучулары, жеке ишкерлер, мына баарыңыздар. Негизден бул бизге ар кандай ушундай суроолор менен кайрылат ишкерлер. Алардын ушул суроолорун жеринде чечүү максатында ушундай тегерек стол уюштурулду. Бул буга чейин өткөрүлгөн. Азыркыча ошо мурдагы өткөрүлгөн жыйынтыктар боюнча дагы каралды. Буюрса мындан кийин дагы тегерек столдорду ушундай форматта уюштуруп турабыз. Бул иш-чара Баткен ЖИА жана Leylек райондук прокуратурасы менен биргеликте ишкерлердин укугун коргоо, шарттарды түзүү, ошондой эле көйгөйлөрдү чечүү жолдорун талкуулоо максатында уюштурулган. Прокуратура кызматкерлери ишкерлердин көпчүлүгү жаңы салык кодекси жана кассалык аппарат боюнча суроолорду узатууда дешет. Чогулушта суроолор берилип, салык негизги суроолор ушу салыкка көп болуп атат. Салык кодекси кабыл алгандан кийин түшүнүксүз кассалык аппараттар боюнча жеке ишкерлерге түшүнүктөр берилип атат. Салык кызматынын өкүлдөрү катышып атат. Бул биздин бүгүнкү чогулуш өзүнүн жакшы натыйжаларын берет деп ойлойм. Мындай чогулуунун жыйынтыгында ишкерлер жаңы салык кодекси тууралуу толук маалыматтарды алышты. Ага ылайык мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жеңилдиктер, ишкердикти текшерүү тартиби жаңы салык кодекси жөнүндө. Пландуу текшерүүлөр, плансыз текшерүүлөр жөнүндө кеңири маалымат алдык. Ишкерлер бул жаңы кодексти аябай түшүнүү менен кабыл алдык. Анткени бир топ бизге жеңилдиктери дагы каралыптыр. Анан мамлекетибиздин өнүгүүсүнө дагы пайдалуу жактары каралыптыр. Бардыгыбыз түшүнүү менен кабыл алып, жаңы аппаратураларды, жаңы ККМдерди иштетүүнү баштадык буюрса. Эске салсак, буга чейин салык кызматы ишкерлерди кассалык аппаратка өтүүгө милдеттендирилген. Анын негизинде ишкердик субъектисине карап ар кандай убакытта каралган. Мындай талапты бийлик салык кодексинин туруктуулугун камсыздоо, салыкты администрациялоонун оптималдаштыруу, салыктык жол жоболорду санариптештирүү, ишкердик иштерди жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу болуп саналат. Бактыгүл Мирадилова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Төлөөчүлөргө көптөгөн жакшы жеңилдиктер